Салам достор, сіздер менен Мирлан Батырханов. Мен бүгүнкү темабыз биздин тармактык маркетингде же сетевой бизнесте аферисттер жөнүндө сүйлөшүп кетели. Бул адамдар тармактык маркетингдин жана алар иштеп аткан компаниянын атын булгайт. Дайым. Ушулардын айынан көпчүлүк кээ бир адамдар же көпчүлүк адамдар сетевой маркетингде иштегендердин баары аферист деп ойлошот. Баары жалганчы деп ойлошот. Ушуга окшогондордун айынан. Бул кимдер азыр айтып кетейин. Мен өзүм мисалымды айтып кетсем, өзүм жөнүндө бир аз мисал айтып кетсем. Бүгүн бир маалымат тарап жүрөт. Мирлан Батырханов мына иштеп атат, көрдүңүздөр мына сүрөттө. Биздин семинарда же биздин презентацияда жүрөт деп жашырынып, бекинип алып, жашынып алып мени тартканы көрүнүп турат. Себебинен сүрөтүн көңүл бурсаңыз, эгерде сиздин колуңузга келген болсо, сүрөтү мутный болуп турат. Мына бекинип, жашынып тартканы көрүнүп турат. Мен ошондо да телефон чукуп турган жеримден сүрөткө тартып алып да биздин презентацияда жүрөт дейт. Мен коридордо турам. Не презентация коридордо болобу? Ошого окшогон аферисттер биздин бизнесибиздин атын булгайт. Ошого окшогондорду сырттан бул бизнеске тиешеси жок адамдар көрүп, иштеп көрүп, бир аз иштеп көрүп, булардын шунчалык жалганчы экенин түшүнөт дагы. Тармактык алар ал компанияда иштегендер жалганчы дебейт. Алар тармактык маркетингде сетевиктер ушундай экен деп ойлойт. Сизге окшогондор ушинтип алдагандар. Сиздер ошол иштеп аткан компания, Atomy компаниясынын аферист атын гана эмес, сиздер тармактык маркетингдин да атын булуп атасыңар. Сиздер ушинтип Мирлан Батырханов бизде иштеп атат деп алдагандар. Сиздер сетевой маркетингдин позорусуздар. Сиздер сетевой маркетингди элдин баарына уят кылган адамдарсыздар. Сиздер жарыбагыс адамсыздар. Анткени дегенде мен сиздердин жалганыңыздардан тажадым. Мен эч убакта Атомиге катталган эмесмин. Катталам деген оюмда болгон эмес. Бир видеомда ошентип баштагам. Ооба. Ушундай катталдым деп айттым. Пауза кармадым. Ушинтип ушул нерсени эңсешет деп айтып койгом. Атомиде иштеген лидерлер ушуну эңсешет деп айткан. Ооба, бир убакта Атомиде эмес, башка компаниядагы кээ бир лидерлер эңсеген. Буга чейин дагы менин атымды сатып, башка компанияда иштеп атат деп слух таратып атайын, өзүнүн биздин компанияда иштеген адамдардын өзүнүн катарына чакырыш максатында ушинтип жалган айтышкан. Бирок ушуга чейин мен Atomy компаниясында Ыдай ушунчалык көп адамдын алдаганын көрө эле келем. Atomy компаниясында лидерлердин баары эмес, бирок көпчүлүгү аферисттер экен. Аз эместерди дали келтирип берейин. Кече жакында мен Жанат мейманканасында Ош шаарында бир чоң маареке уюштуруп атат элек. Ошол маарекеге зал сүйлөштүрүлгөн экен. Ошону бир көрөйүн кандай экенин деп, видеого тартайын, сүрөткө тартайын деп. Алар интернеттен көргөн экен. Интернеттен көрүп сүйлөшкөндө мен өз көзүм менен көрөйүн деп барып калдым. Барсам, коридордо кофе брейкте көп адамдар жүрүп, андан кийин бир убакта залга кирип кетиптир. Анан мен залды кирип көрүп чыккыча карасам, залда отурушат. Башка залды кирип көрсөм, актовый залында биз буга чейин семинар өткөргөнбүз, аны залды билебиз. Анан ошол залында көп адамдар отуруптур. Анан презентация окшоп калды. Бул кайсы компаниянын презентациясы болду экен деп, анан кийин мындай карасам, бир келин сыртта турган экен. Кыз же келин турган экен. Андан кийин бул кайсы компаниянын презентациясы болду десем, ооба дейт. Кайсы компаниянын презентациясы болду десем, Атоминики деди. Жакшы, түшүнүктүү. Билет канчадан болду десем, ушунчадан деди. Кофе брейк менен болду окшойт, мен жана көрдүм десем, ооба деди. Ооба деди. Анан мен түшүнүктүү. Так, силер мен сизди таанып калдым деди. Дегенден таанып калдыңызбы? Ким экен десем, сиз Мирлан Батырхановсуз деди. Ооба деди. Үнүңүздөн тааныдым деди. Жакшы. Ооба, ошентчи. Анан негизинен мен ушинтип көп Атомидегилер силер көп алдайт экенсиңер, силер андай эмес болушуңар керек, бирок баардыгы эмес, бирок көп алдап атышат, мен иштейт деп атышат. Мен иштеген эмесмин Атомиде деп койдум. Аялым дагы ушинтип иштейт деп алдайт экен Атомидегилер десем, жок, аялыңыздын көп видеолорун биз группаларга таштайбыз, мотивация алсын деп таштайбыз, колдонобуз. Бирок биз ал башка компанияда иштейт деп айтабыз деп айтты. Ошентип менин көзүмчө айтты. Анан кийин, эми силер антсаңар башкалар кимдирбей иштейт деп алдайт экен. Туура эмес ал деп койдум да. Андан кийин макул, мен биякта сүйлөшүшүм керек деп администратор жака кетип калдым. Анан бир убакта телефондо карап, ал зал туура келбеди. Башка зал, алар өтүп аткан зал эмес, башка зал бизге чоңураак керек болчу биринчиден, экинчиден жогорку деңгээлдеги залды карап аттым мен. Анан ошол башка деңгээлдеги залдыга чалайын деп телефонду чукуп турсам коридордо, мени бирөө сүрөткө тартып алып, ошол кыз келин тарткан окшойт. Тартып алып дагы мына Батырханов бизнес семинарда, бизнес сабакта жүрөт деп элдерге таратып, фабрикте иштегендерди мына көрдүңөрбү, Мирлан жашынып алып, мына бизде иштеп атат. Мына эртең кетет бизге келет деп, мурун буга чейин Мирлан Батырханов бизде иштеп атат деп алдашкан баары. Дарья Батырханов менин жубайымды да иштеп атат деп алдашкан. Бизге сабак өтүп берет деп. Ошентип мына Атомиде иштеп атат, бизге сабак өтүп берет деп алдаган. Биздин лидерлерибиздин болсо, мен айлык алдым деген, машина алдым деген видеолорун алып көчүрүп алышып, Atomy деп өздөрүнүн логотипин коюп киргизип алышты.
Анан биз ошондон кийин мындан кийин дайым логотип киргизели, ушинтип урдоо башат экен, булар уур экен деп ошондой жолго өттүк. Бир убакта бир блогерлердин бири да Инстаграмда жакында атын унутуп калдым. Аябай мындай пафосный, модный кыз, өзүңүздөр комментарийге жазып коесуздар деп ойлойм. Ошол кыз дагы мына айтып чыкты. Мен Атоми'нин продукциясын мен арактаган жокмун. Мен башка жол менен арактадым. Эмнеге алдайсыңар деп. Атоми ушунчалык жалганчы экенсиңер деп айтты. Демек, Атоми компаниясы иштегендердин көбүнүн аферист экенин, жалган, баары эмес, көбүнүн аферистик жол менен элдерге жалган айтуу жол менен иштеп атканына мына далилдер чогулуп баратат. Мындан дагы көп жолу кармаласаңар Кудай бурса. Мен эч убакта Атомиде иштеген эмесмин, иштеген да эмесмин, иштейм деген оюм да жок. Эгерде мен кокус башка компанияга кете турган болсом, мен Атомиге окшогон компанияга барбайм эч качан. Анткени мен Атоминин келечеги жок. Бирок бул менин оюм. Бирок бүгүнкү видеобуз ал жөнүндө эмес, аферисттер жөнүндө. Анан ошол оюмду мен видеомдо буга чейин да айткам, көптөгөн голосовойлорумда да айткам. Атоминин келечеги жок, мен барышты даже бирөөгө да кеңеш бербейм деп айтканыма карабастан, Мирлан Батырханов бизде иштейт деп бейил кылып атышат. Азыр да ошол жаңылыкты таратып жүрүшөт. Ошол себептен мен ушул видеону тарттым. Дарья Батырханова да Атомиде иштейм деген ою да жок, иштеген дагы эмес, сабак дагы өткөн эмес. Болгону өзүнүн интернетте киргизген видеолорун Атомидегилер колдонушат. Ушул эле. Бирок ал Атомиде иштебейт. Ошон үчүн эгерде сизди ушинтип алдачу болсо, мына сен бизге өт, бул лидерлериң өтүп атат десе, эч убакта ишенбеңиздер. Бул адамдар кырт жалганчылар, аферисттер. Аларды байкуштарды лидерлери адам чакырышты үйрөтпөйт окшойт. Башка компанияларда иштеп аткан адамдарга жабышып алгыла деп үйрөтөт окшойт. Карапайым жөнөкөй элди чакырып, аларды өстүрүштү билбейт алар. Демек, бул боюнча демек сабактар өтүлбөйт. Ошон үчүн Фабрикте иштеген же башка компанияда иштегендердин артына түшүп алып, жабышып алып, 10 жолу 20 жолдан чакыра беришет. Жок, барбайм, болду, мен чакырбай эле кой десе дагы 10 жол 20 жол чакыра беришет. Бул адамдар ошол гана жолду билет экен. Эмнеге? Эмне дегенде компаниянын түрү ошондой. Чоңураак суммага товар алыш керек. Чоңураак суммага тармактык маркетингде иштегендер гана түшүнөт. Жана акчалуулар гана түшүнөт ал нерсени. Карапайым жөнөкөй эл аны түшүнбөйт. Мына келечеги жогунун көрсөткүчүнүн бири. Бул жөнүндө биздин темабыз бул жөнүндө эмес. Жалганчылар жөнүндө албетте. Просто мен силерге эмне үчүн деген, эмне үчүн Мирлан мындай чоң сөздөрдү айтып атат деген болушу мүмкүн. Мен видеолордун көбүндө эмне себептен айтып бергем. Мындан тышкары агрессивдүү сиздердин лидерлериңиздердин иштегендерин айтып берчү болсом, 1 саат убакыт кетип калат. 1 саат убакыт кетип калат. Буга чейин биздин группаларга жада калса кирип алып, мен Фабрикте иштейм деп келип алышып алып, биздин адамдарыбызды чекеден бир четтен чакырып атышты. Фабрикти жамандап. Ошодон кийин гана мен видео чыгардым. Ошол адамдарды алдап атат, жалган сөздөр менен деп. Себеби дегенде мен ал адамдын көп жалган айтканын ага чейин байкап калдым. Анан байкап калгандан кийин бул менен убакыт кетириштин кереги жок экен деп блокировкага түшүрүп салдым. Ошол Атомиде иштеп аткан лидерлердин бири. Ал буга чейин Сей бизнестен келген. Сей бизнесте дагы ошентип артыман жабышып алганда мен, Сей бизнеске мен барбайм эч убакта. Фабрик жаман болуп калса дагы мен именно Сей бизнеске барбайм. Сен түшүндүрүп айтпасаң кечке чакыра берет окшойсуң, түшүндүрүп айтып коет окшойм деп. Түшүндүрүп айтып келечеги жок экенин көрсөтүп далилдеп койгон. Сей бизнес анда кыйрай элек болчу. Ошондой эле көрсөтүп койгом да. Деп калган. Ошондо келишип экөөбүз мелдешкенбиз. Эгерде Сей бизнес жабылып калса, көрөсүң, жабылып калат. Убагы келет. Жабылат, проблема башталат. Ошондо сен сөз берип, ар кайсы компания чуркай бербей, менин компаниямда бир көрүп койсуң, сен макул байке деген. Ал кыйраганда келгенде мелдешти, утулганын айтты, өзү мойнуна алды. Бирок Фабрикке өтпөйм деди. Эмнеге десем, даже көрүп койбойсуң маалымат десем, жок дейт. Эмнеге дегенде мен Фабрикти көп жамандаган командама дейт. Мен жамандап салгам, кечке жамандагам дейт. Биринчи маселе. Экинчи маселе, мен салык төлөбөйм, мен салык төлөбөгөнү кылам. Фабрикте салык төлөш керек экен деди. Ушуга окшогон бир нече пункттарды айтты. Бул адамды мына көрдүңүзбү? Ушунчалык таза жол менен иштебегенин көрүп турат. Андан кийин да көп жалгандарды айтты. Көп жалгандарды айткандан кийин бул адамга мен достошум да келбейт, убактында кетирим келбейт, сүйлөшкүм да келбейт деп блокировкага түшүрүп салдым. Атомиде мына ошондой лидерлер жүрөт. Ошол адам видеолорду тартып мени жамандап атат. Ар нерсе деп, ал адамдын видеолорун көрсөңүз, дагы түшүнгөн адам муну түшүнөт. Фабриктеги бир деңгээлде алып алып, Атомидеги чоң деңгээлде алып алып, экөөнүн айрыгын салыштырып атат. Бул деген эмне деген? Фит машинасы, мисалы Фабрикте фит машинасы бар дейли, Атомиде джип бар дейли. Бирок Фабрикте фит эмес, джип да бар. Фит менен джип экөөнүн салыштырып аткандай. Ушундай обзорлорду көрсөңүз, YouTube'да кирип көрсөңүз, эмне деген обзор бул дешет да. Кантип бир деңгээлдеги машиналарды салыштырбайсыңбы дешет. Башың жокпу дешет. Мен да ошол адамдарга айтам, сен эки деңгээлдеги лидерлердин айлыктарын салыштырып атасыңар го. Муну чукуп келсем аябай көп.
Сиздердин Atomy компанияңызда иштеген лидерлердин көбү кырт жалганчы, аферист, жалган жол менен команда түзүп атышат. Ошон үчүн эгерде сизди Atomy'ге чакырып аткан болсо, муну текшериңиз. Албетте, сөзсүз түрдө текшерип чыгыңыз. Сөзүнө ишенбеңиз. Аферистер көп экен Atomy компаниясында. Алардын сөзүнө ишене көрбөңүз. Текшериңиз. Эгерде ошондой эле Atomy компания сизге жакчы болсо, ошол адамдардын жалган сүйлөп атабы, же чын сүйлөп атабы текшериңиз. Бул адамдар өтө көп жалган сүйлөйт экен. Демек алар биз алып атабыз деген айлыгы дагы бир жылда 2 жолу түшкөн айлыгын ай сайын алабыз, жума сайын алабыз деп алдап атышат. Буга ошон аферисттердин артынан барсаңыз, эртең арам өлөсүз. Алардын артынан барбаңыз. Аферисттердин артынан мен эч качан бар деп айтпайм. Жалган сүйлөгөн адам менен көп жылдык бизнес кура албайсыз. Ал эртең сизди да кетет. Чын сүйлөгөн адам, сөзүндө турган адам, ал адам менен көп жыл иштесеңиз болот. Бизнес чынында көп жылдык мамиле менен курулат, чоң бизнестер. Кичинекей бизнести алдап койсо боло берет, эртең башка да кичинекей бизнес ачып ала беребиз. Бирок чоң бизнести куруш үчүн көп убакыт кетет. Жана көп жылдык мамиле куруу керек болот. Ошон үчүн жалгандын негизинде көп жылдык бизнес курулбайт. Atomy компаниясында көпчүлүк лидерлер жалганчы экен, аферист экен. Алар менен сиз көп жылдык бизнес кура албайсыз. Арадан 1 жыл, 2 жыл өткөндөн кийин, же 1,5 жыл өткөндөн кийин ал лидерлериңиздер башка компанияга чуркап секирип кетет. Ошондо сиз жалгыз каласыз. Мен андай компанияларды көп көрдүм. Кээ бир компанияларда окуй менби деген чоң лидерлерде иштеген. Лидерлер бүт башка жака кетип калды, анын артында лидерлер кала берди. Бирок тажрыйбасы, аз тажрыйбасы жок адамга көпчүлүк лидерлер кетип калган компанияда иштөө өтө кыйын. Неге дегенде сиз тажрыйба алгача убакыт өтөт. Биринчиден, экинчиден система куруу керек. Көп жылдык бизнес курам десеңиз, система менен гана кетет. Система жок, убактылуу акча тапса болот. Азыркы учурда хайповый бизнес деген дагы видео чыгарам жакында. Хайптын негизинде акча түшүп атат Atomy'де. Бирок хайп токтогондон кийин ошол акчанын агымы токтойт. Ошондо алар башка компанияны көздөй кетет. Сиз ошолордун артынан, жалганчылардын, аферисттердин артынан ээрчип, ошол компанияда каласыз да жок. Же болбосо аларга кошулуп, сиз дагы элдин баарын алдаган жөнөйсүз. Кокуй бул компания андан да мыкты экен деп, компаниянын башында туруп калсак болду, артыбызда бар не болсо ошо болсун деген подход менен иштеген адамдардын арасына кошуласыз. Бул боюнча өзүнчө видео болот. Мен азыркы максатым ал эмес албетте. Азыркы максатым аферисттердин артынан барбаңыз. Жалгандын негизинде чоң бизнес кура албайсыз. Жалгандын негизинде көп жылдык мамиле курулбайт. Эртең аларга кошулчу болсоңуз, сиз тааныштарыңыздын астында дагы жалганчы, аферист деген атка коносуз. Ошондой. Мен андай компаниялар менен, андай командада иштегиле деп кеңеш бербейм. Даже Фабиликте ошондой командалар бар болчу болсо, алардын келечеги жок. Тармактык маркетинг бизнесте жалган, аферизм негизинде бизнес кура албайбыз. Мен көп жылдык тажрыйбам бар, муну 100% кепилдик берип айта алам. Жалгандын негизинде көп жылдык бизнес кура албайсыз. Же болбосо лохтор алданат, ошолор менен иштейсиз. Лохтор чоң деңгээлде өсө албайт. Лох дегенибиз ойлоно албайт, билбейт, көп нерсени үйрөнө албайт. Аны ээрчитсеңиз гана кыймылдайт, өз алдынча кыймылдай албайт. Алар лидер боло албайт. Ошондой адамдар бар. Убактылуу, өмүр бою эмес. Убактылуу ошондой адамдар болот. Ошол адамдар гана барат аферисттердин, жалганчылардын артынан. Жалганына ишенип барат. Нормалдуу, жакшы адамдар алардын артынан барбайт. Алар көрүп эле, окуй бул жалганчы экен, мен мунун артынан барбайм деп токтотот. Кийин кеч билип калса, майда жок. Бирок башында ошондой болот. Ошого аферисттер менен, жалганчылар менен иштебеңиздер. Atomy болобу, башка компания болобу, Atomy'де баардыгы андай эмес. Бирок көпчүлүк ошондой экенин көрүп атам. Кайра-кайранып атам. Эгерде көпчүлүк болбогондо, анда лидерлер, жетекчилер бул нерсени тыйган аракет кылмакчы. Андай кылбагыла деп айтмагыла. Бирок ошондой болбой атат. Ошондой сөз болбой атат. Биз мисалы үчүн ошондой болсок, жалган айтпагыла деп айтабыз. Өзүнүн командабызга лидерге антип алдасаңар болбой калат. Эртең жалгандар чыгып калат деп айтабыз. Бирок Atomy'де мен аны көрбөдүм. Улам барган сайын булар чектен чыгып кетип, кайра биз жөнүндө жалгандарды айтып атышат. Бул азыр мен сизге ачып берген жалгандар. Эгер айтып берчү болсом, аябай көп булардын жалгандары. Демек албай аткан эле айлыктарын сизге алып атам деп алдап атат. Мына азыр сизге далил көрсөтүп бердим. Демек айлыктар боюнча эле ошондой эле. Демек көп нерсе боюнча ошондой жалган. Жалгандын артынан сиз болгон убактыңызды жоготосуз. Жалганчы аферисттердин артынан ээрчитсеңиз, убактыңыз тепке кетет. Андай адамдардын артынан баргандан көрө башка эле компания, Фабиликке де келбеңиз, башка эле компания барып иштеңиз. Ошол аферисттердин командасында иштебеңиз. Ошол достор, эгерде видео жаккан болсо, бөлүшүп коюңуздар. Чындыкты элдер билсин, биз эч убакта Atomy'де иштеген эмеспиз, иштейбиз деген оюбуз да жок. Биздин атыбызды болгону сатып, жалганчылар биздин атыбызды пайдаланып, добрый атыбызды пайдаланып, Atomy'нин да атын булуп алышат бул адамдар.
тармактык маркетингдин бизнесин дагы атын булуп атышат. Ушулардын айынан бизге окшогондорду жалганчы деп ойлошот. Бирок Кудай бар жогоруда баарын өз ордуна ылап коет. Жалганчылар барып иши жүрүшпөй калат. Түз таза жол менен, ак ниет менен түз таза иштегендер дүңгөрөп өсүп кете берет. Анда эмесе аман болуңуздар, жана дайым чын мамиле курганга аракет кылыңыздар. Таза, жалганы жок, чын мамиле курганга аракет кылыңыздар. Ийгилик сиздерге.